Боркер беримде Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Урматтуу мекендештер, урматтуу насихаттын көрөрмандары, угармандары, бүгүн эфирде Талим программасы сиздердин кызматыңыздарда 1 саат бою Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен биз ушул жарды элдин майрамы көп деген темада сөз кылабыз. Бүгүн биздин ушул конокторубуз да келип калган, анда сиздерге тааныштырып өтсөк. Бишкек шаарында жайгашкан номер 4 кесиптик лицейинин диний тарбия бөлүмүнүн башчысы Максат Баймамбетов агайыбыз келген. Кош келдиңиз агай. Саламатсыздар. Жана ошондой эле Элистан балалык борбору мүдүрү Нуриет Абдулазиз агай. Ассалам, кош келдиңиз. Алейкум салам. Кош келдиңиздер, урматтуу агайлар. Биринчиден сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Азыр убакыт табыш өтө кыйын. Адамга эки нерсе жетпейт дейт. Биринчиси убакыт, экинчиси ушул акча жетпейт экен. Анан ушул убакытта таап, тыгындарга калбай, так келгениңиздерге биринчиден ыраазычылык билдиребиз жамааттын атынан. Агай, анда бир өзүңүздү бир тааныштырып кетсеңиз, биздин эфирге биринчи жолу келип атасыз. Кененирээк. Урматтуу көрүүчүлөр, баарыңарды Кыргыз элин, жалпы Кыргыз элин кирип келген 2024 жаңы жыл менен куттуктайм. Кыргыз элиме баарыңарга чын ден соолук, узун өмүр, бакыт каалай, тынчтык каалайм. Баарыңар ишиңерге ийгилик болсун. Эми өзүм жөнүндө айта кетсем, мен бул кесиптик лицейде иштегениме 21 жыл болуптур. Ушул 21 жыл иштегенимдин аралыгында көптөгөн балдар менин колуман өттү. Өзүм азыр айткандай дене тарбия жетекчиси болуп иштейм. Кесиптик лицей жөнүндө айтсам, өзүбүздө лицейде залыбыз, спортивный машыккан залыбыз бар. Бул залда балдар келип, лицейдеги окуган балдар келип машыгышат. Бул келген балдар баары тең 1 сом төлөбөйт, акысыз машыгышат. Биздин девиз, мындайча айтканда, девизибиз эмнеде? Бул жаш балдар жаманчылыкка чыкпай, жанакы сигарет, арак дегенден алыс болуп, ошол жерге келип, ден соолуктарын чыңдап, машыгып берсе, биз үчүн бул майрам. Баракелде. Бул балдар машыккан учурда биз ошол жердеги тренерлер, ошол жерде иштеген мастерлер, баарыбыз тең ошол балдарга чоң көңүл бөлөбүз. Баарыбыз, мисалы, лицейдеги ошол иштеген жердеги администрация менен совместно план түзүп, балдардын ошол жерде машыккан күндөрүнүн баарын планын түзүп, ошол жерде иштеген врач, биздин көзөмөлдө болуп, ошол врач келип баарын балдардын ден соолугун текшерип, допуск берип, бул бала машыгат, бул бала машыкпайт деп, баарын көзөмөлгө алып иштеп турабыз. Балдар, мисалы, спорт жөнүндө айта кетсем, ошо 21 жылдын ичинде не деген бала бул залдан чыккан жок. Канча деген бала кандидат мастера спорта по боксу, по вольной борьбе, по настольному теннису, по волейболу эмне деген наамдарды алган жок. Мисалы, бул жерде мурда городская спартакиада, республиканская спартакиада болчу. Азыр кичине бул жанакы коронавирус деген ооруга байланыштуу кичине бул спартакиадаларды кичине азыр токтотуп койду. Жакшы, токтолобуз дагы. Буюрса эми бүгүн кенен баарлашабыз. Нуриет агай, анда сөз сизде. Сиз дагы бир өзүңүз жөнүндө, окчай жөнүндө бир аз айтып, анан бир темага кирип берсек. Ассаламу алейкум, урматтуу халайык. Биздин кызмат кылган жерибиз Элистан балалык борбору. Бул бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы тарабынан, коомдук фонд тарабынан негизделип, атасынан эрте ажыраган ушул эркек балдары 8 жаштан 18 жашка чейинки эркек балдарды окуп тарбиялап өстүрүп чоңойтабыз. Ошол жерде балдар 8 жаштан өйдө кабыл алынат, анан ошо 18 жашка чейин мектепти окуп бүткөнгө чейин ошол жерден тарбияланат. Фонд тарабынан ошо тамак ашы, кийим кечеги, окуу куралдары менен толук камсыз болот. Анан балдарга мамлекеттик светтик баягы мектеп программасы менен кошо биз
талим тарбия адеп акылактык норма. Эми биз баягы медресе болбогон үчүн же диний бир окуу жай болбогон үчүн терең диний маалымат бере албайбыз, бирок балдарга адеп акылактык нормалардын негиздерин, основа деп коет, базасын беребиз. Ошо балдарды эки тарабынан тең таалимин дагы мектептен таалимин алып, бизден тарбиясын алып, келечекте ошо кыргыз элине керектүү бир бычакка сап боло турган жигиттер тарбиялап иштеп келатабыз. Азыр ушул тапта 15 жыл болду. Быйыл 16-жылга кетип атат. Ишмердик жүргүзгөнүбүзгө негизи эле биздин борбордон. Борбор. Жеке өзүм иштегениме быйыл 9-жыл кетип атат. Ошол 16 жыл ичинде биз 40га жакын баланы толук бүтүрдүк. Толук 11-класс бүтүрүп кеткен балдар ошол кетишти. Анан ортодо баягы 9-класстан кетип, башка 1 жыл окуп кеткен балдардын саны да 80ден ашып калыптыр. 120дай бала бизден өтүп кетти. Азыр учурда 44 бала бар. Ошол менен алектенебиз. Чоң рахмат агайлар. Мынакей буюрса өзүбүз жөнүндө таанышып өттүк. Анан ошо бүгүнкү темага кирип берсек, агай, мынакей эми негизи өзү кыргыз өзү майрамдан аябай жакшы көрөт экенбиз. Акчаны мындай залга, спортко, билимге, илимге десечи, кээ бир атиндер мындай ага таппайт да. Бирок тилекке каршы ушул майрам десе каяктан болбосун табат экен. Анан негизи эле ушул майрам бүгүнкү темабызга токтолуп берсеңиз. Майрамдын эми негизи биз башынан жакшы айтып кетишибиз керек. Эми бул жер биздин насихат каналыбыз диний акыйкаттарды ушул шариаттан бир аз кеп кылган үчүн бизде жалпы көрүүчүлөрдө ушундай түшүнүк болуш керек. Туура эмес да, кээде бир мындай эмелер бар да, стереотиптер бар. Мусулмандар дегенде эле эки эле майрам бар, мусулмандар ушундай майрамды жек көргөн, ушундай бир караңгы, кечке эле иштеп эле анан башын көтөрүп эле жүргөн адамдар. Жок, андай эмес. Биринчиден негизи адамга майрам керекпи дегенде, адамга негизи майрам керек. Майрам деген эмне десе, бул адамдын куунак бир маанайын көтөрө турган белгилүү бир күндөрдө мындай белгилей турган эле күндөр да. Болгону майрамдардын баягы табияты бар, природасы бар. Биздин көпчүлүк майрамдар буга чейинки жана учурда бизде бар майрамдардын көбү бардыгы эле диний негизде алат. Ошол эле жаңы жыл болсун, ошол эле 8-март болсун, бизге канчалык алар светтик динден алыс болуп түшүнүк көрүнгөнү менен түпкүрүндө алар деле бир ишенимге такалат да. Көпчүлүк майрамдарыбыз илгери адамзаттын орто кылымдарда байыркы доорлордо көбүнчө майрамдар бул асман телолордун кыймылына жараша болгон. Асманда мисалы айдын жылышы, күндүн жылышына жараша ошонун кайсы бир циклдар деп коет, айланып келишүүнү ошо майрамдашкан адамдарчы. Кийин бара-бара ошол диний ишенимдер келип, диний ишенимдер дагы ошол менен аралашып келип, ал эми биз азыркы доордо мисалы баягы француз революциясынан кийин биз азыркы республика, демократиялык жаңы бир түзүмгө өтпөдүкпү дүйнө баардыгы эле. Ошондой форматта биз жаңыча светтик деп майрамдарды чыгарып атабыз, бирок светтик майрамдардын 95% эле негизи кайра келип эле ошол эски ишенимдерге такалат. Анан майрам болгону негизи жакшы. Болгону майрамдардын көптүгү бул кайсы бир элдин комплексный неполноценность деп коет орустар. Өксүктүктүн бар экендигин билдирет да. Адамдар бир өксүгүнү ошо майрам менен толтура берет да. Анан бизде статистикага алсак, Кыргызстан майрам өтө көп бизде. Биринчиден мисалы бир жылда 365 күн болсо Темирлан бай. Ошонун 2 күндөн ишемби, жекшемби эс алсак 52 жума. Бул деген 104 күн эс алабыз. Ал мындай мыйзамдуу эс алабыз да. Мыйзамдуу эс алабыз. Андан сырткары биздин 17ге жакын кызыл даталарыбыз бар. Бул бир. Экинчиден биздин постсоветтик түшүнүгүбүздө калып кеткен бир туура эмес түшүнүк бар. Бул азырынча биз менен ушул коңшу Тажикстан, анан Орусияда эле калыптыр. Бул кандай десе, перенос праздничных дней деп койгон сөз бар да. Бул майрам күндөрү эгерде ишемби, жекшембиге туш келип калса, бизде сөз биринчи, экинчи күндөргө жылдырабыз да, кошумча. Эми ал күндү майрамдын эч кандай немеси жок деп күнөөсүчө түшүп калганына. Мисалы жекшембиге. Жекшемби майрамбы, жекшембиде майрам деп кой болду. Анан биз дүйшөмбү күнү жумушка чыга беришибиз керек, бирок биз ошону өзүбүзгө майрам көбөйтөт экенбиз дагы. Андан сырткары кыргыздарда билесиз, тояш көп, отуруш көп, шерине көп. Анан сезондор болот. Ошол менен кыргыздыкын эсептегенде кыргыз 365 күнүнүн орточо эсебинде 150-160 күнүнү гана иштейт экен. Калган 200 күнү көбүнчөсү ушу майрам, шаз-чөкөт, эс алуу менен тояш менен өтүп кетет экен да. Анан кантип биз экономиканы өстүрө алабыз? Мисалы, орточо эгерде биз мына өткөн жылдын Акылбек Жапаровдун берген маалыматына ылайык биз 1 триллион немеге бюджетке чыктык деп атпайбы? Эгер ошону биз 365 бөлсөк, орто эсеп менен күнүнө 3 миллиард да.
эгерде бир мамлекет бир күн эс алып эле койсок, Кыргызстан мамлекети бир күнү 3 миллиард жоготот. Эми элестетип коюңуз, биз майрамдардын көптүгүнөн канча миллиарддар, триллиондорду балким жоготуп атабыз да. Мисалы, эң көп майрамга короткон майрамдардын бири бул баягы эле биздин жаңы жыл экен. Мисалы, Орто Азия, СНГ, эски КМШ мамлекеттеринде адамдар жылдык бюджетинин 12%-ны жаңы жылга майрамдайт экен, коротот экен. Мисалы, элестетсеңиз, бир жыл 365 күн тапкан акчасынын 12%-ны бир күнгө коротот экен да, калган 88%-ны 364 күн коротот экен. Бул бир күн үчүн баягы өлүп бергендей да. Анан кийин жаңы жыл майрамдоо, негизи эле башка күндөр эмне десе, бул кээ бир даталарда биз мусулмандарда бизде культ бир эле Кудайдын культу бар да. Аллах каначы. Аллахтан башкага сыймайбыз деп атпайбызбы? Ал эми могу майрамдардын көпчүлүгүндө бизде культ времени деп коет, бул убакыттын культу бар. Мисалы, бир датаны алмашуусу, жаңы бир доорго келип атабыз деп. Мисалы, эмне үчүн биз логикага салсак, жаңы жылды майрамдайбыз, эмне үчүн жаңы кварталды майрамдабайбыз? Мисалы, жаңы айды майрамдабайбыз? Мисалы, 31-январь бүтүп 1-февраль болгондо деле саат 12-де чыгып, салют атып, аны деле шампанский менен тосса болбойбу, мисалы, да? Же болбосо жаңы күндү майрамдабай, күн сайын майрамдасак болбойбу, мисалычы? Жо эмне үчүн бизге жыл коюп калган, мисалычы? Же болбосо эмнеге ар бир 10 жылдыкты майрамдабайбыз? Ушуларды көпчүлүк элдер баягы акыл жүргүзбөйт да. Бизде көпчүлүк эл мындай агым менен эле баягы бизге мурун коюлуп берген эле эреже менен кылат. Мисалы, жаңы жылга келсек, жаңы жыл бизге 50-жылдар эле келди Кыргызстанга. Негизи Советтер Союзунун башында деле согуштан кийин эле башталган да булчу майрамдоосу. Сталин башында майрамдатып, кийин Сталиндин буйругу менен 36-жылдары бул токтотулуп калган. Кийин 50-жылдар гана келди. Анан кийин жаңы жылды келсек, эгер кыргыздардын өзүнө келсек, шариятты деле мындай коюпчу. Ал диний майрамбы, шариятта болобу, болбойбу, арамбы, адалбы, башка маселе. Эгер биздин кыргыздын салтына келсек деле, кыргыздар эч качан суукта майрамдаган эмес. Биздин тарыхты карасаңыз, кыргыздардын түшүнүгүндө суук негативдүү образ жараткан. Мисалы, бизде эмне бар? Суукка бар дейт, муздап калды дейт, өңү суук, түрү суук дейт, э? Бизде суук деген сөз менен катышкан фразеологизмдер кыргыз тилинде 30дан ашык бар экен. Бардыгы негативдүү образды кармайт экен. Суук дегенчи. Демек кыргыздар эч качан суукта майрамдаган эмес. Суукта майрамдабайт өзүчө. Бирок бизге ошол келди, мына азыр биз адат болуп, мына соңку 70 жылда биз аны кадимкидей эле өзүбүздү майрамдайбыз көрүп алдык. Анан статистикага ылайык көпчүлүк элибиздин эң сиздин жашооңуздагы эң мындай маанилүү майрам дегене көпчүлүк чындап эле жада калса туулган күндөн мурун жаңы жылды 1-орунга коюшат экен. Анан 2-орунга туулган күнүн коет экен да өзүнчө. Жаңы жыл ушунчалык баягы күткөн бир майрамга айланып кетти. Эми анын тегерегинде сүйлөй берсек көп нерсе бар. Анан мисалы экинчи майрамыбыз бизде Рождество майрамы бар да. Анан Рождество майрамы деле бизге негизи 2000 жылдан бери эле майрамдала баштады. Эгемендүүлүк алганда алгачкы 10 жыл майрамдаган эмеспиз. Анткени баягы биринчи жолу айтты майрамдаганда, кой эми мусулмандардын укугун коргодук, эми мына православ тарыхына коргоо коелу деп ушул 7-январь кирген. Анан Рождество деген негизи рождение деген сөз да, туулуу. Бул Иса пайгамбардын төрөлүшү. Эми ислам менен алганда негизи Иса пайгамбар кышта төрөлгөн эмес. Анан бирок мейли ошо христианда туура эмес кылып Рождество майрамдап атса, Кыргызстанда 8% православ динин тутунгандар бар да. Эмне үчүн 8% тутунган элдин бир пайгамбарынын мындай айтмакчы туулган күнү майрамдалат да. Мисалы мен таң кала берем да, 90% мусулманбыз дейбиз, пайгамбарыбыздын туулган күнүн жада калса билбейт көпчүлүк мусулмандар. Качан төрөлгөн десең, көпчүлүгү билбейт. Эмне үчүн мен майрамдагыла дегенге чакырбайм да негизи. Бирок ошо биз бир аз логика кылып коюшубуз керек экен. Эмнеге тигиге кылсак буга да кылбайбыз деп. Анан мисалы 23-февраль келатат жакында, мына бир айдан кийин келатат. Бул майрам бизде башында эгемендүүлүк алгандан кийин жоголгон экен. Жоголуп, кайрадан 2000-жылдары кайрадан кайтарып алыппыз. Анан азыр учурда постсоветтик аймактан 3 эле мамлекет майрамдайт экен. Тажикстан, Кыргызстан жана Орусия мамлекети. Даже Орусиянын стратегиялык партнер болгон Беларустар дагы майрамдабайт экен да бул майрамды. Анан 23-февраль деген бул Кызыл армиянын түптөлүү күнү болуп атса, ал Кызыл армиянын түптөлүү күнү эмес, ал Кызыл армиянын түптөгөн СССР өзү жок болгонуна 30 жылдан ашты да. Эмнеге биз ошону майрамдайбыз? Мисалы, эмне үчүн Кыргыз улуттук армиясынын түптөлүү күнү бар, май айында майрамдалат. Аны эч бир кыргыз билбейт, мисалычы. Мисалы ошол күндү билбейт. Мисалы, мейли 23-февралды мурункудай кылып дата кылып калтырып койсо дагы Кызыл күндөн алыш керек да. Бара-бара майрамдар бир аз кыскартышыбыз керек. Мисалы 8-март майрамыны көп биздин коңшу элдикөлөр эне күнү кылып алышты. Негизи ислам дининде өзүңүз билесиз, эненин баркын ансыз деле жакшы эле сыйлайт. Анан бизге негизи аялдар күнү кереги жок эле, бирок эми эл аралык норма болуп калгандан кийин эч болбосо биз энелер күнү деп бунун формациясын өзгөртүп албасак, соңку жылдары билип атасыз,
бейөкмөт уюмдардын кээ бирлери 8 мартты башкача бир форматта, мисалы ЛГБТ деп коет го, ЛГБТ пропаганда жүрүп кетип ошол күндөрүчү. Демек биз бул күндүн формациясын угун бурушубуз керек болот да. Эне күнү деп, мисалы энелерди сыйлоо күнү деп атын өзгөртүп, ошентип кабыл алсак жакшыраак болмок. Андан кийин бизде жагы бир дагы майрам бар, Ноорус деген. Ноорус дегенди деле могул агаларыбыз жакшы билет, бир аз биз кичирээк болуп калдык. 91-жылга чейин ал майрамды көбүнчө жаз майрамы деп эле майрамдашып жүргөн, эч ким Ноорус деген эмес экен. Ноорус деген бизге 91ден кийин келиптир. Ноорус деген өзү негизи кыргызча сөз эмес. Ноорус деген фарс тилинен, тажик тилинен алганда нау жаңы руза күн деп, жаңы күн деген да, бул күн менен түн теңешүүсү, тогошуусу ошол тең келген күн экен, 21-март күнү. Анан ошол күн экен. Анан эми шариятта эми кээ бир биздин азыр молдокелерибиз да чыгып атат. Бул арам, буну болгойт, бул күнү майрамдабаш керек деген. Эми менин жеке оюмда мунун арамдык сыфатында калган бир элементтер жоголуп кетти. Болгону биз эгер биз 21-марттын атын Ноорус эмес, жаз майрамы деп өзгөртүп туруп, ошол жылы мисалы бизде айылдар да бар да, айылдарда эл чогулуп, эл Кудай деп коет мисалы. Кудай кылып, мисалы Кудайдан амандык тилеп, түлөө кылып, мисалы жазга аман эсен жеттик деп. Жазга аман эсен жеттик деп чогулуп, мисалы ошол имамды шайлап, айылдын имамын же болбосо айыл башчыны шайлап, бир жыл ичинде эмне болду, кыш ичинде ким кандай чыкты деп саресеп салып, балдарга бата берип, мисалы мазарларды кичине тазалап, мисалы нар жак бер жактары кылып пландаштыра турган күн болсо, анын эч кандай зыяны жок. Ал эми сүмөлөккө окшогон тамактарды мисалы биз жөн эле тамак катарында эле мамиле кылсак, анын эч кандай менимче шариаттык деле тыюу салганга негиз калбайт болчу да. Мисалы сүмөлөктү кайнатканда ушу кыргыздар тиленет да, мен ойлойм, эмнеге 5 бармак кайнатканда же шорпо кайнатканда деле тиленбейбиз да. Ошо экөө бир эле тамак да негизичи. Анан бизге да кээ бир нерселерге өтө эле сакралдуу бир ыйыктык берип коет экенбиз да. Ошон үчүн андан кийин могул 24-март болуптур бизде, 7-апрель болуптур, анан могул октябрь окуялары. Негизи ыңкылап күнүн майрамдаганды көп өлкөлөрдө жок экен. Эмне дегенде адам жашоосунда деле майрамдаганда жакшы күндөрдү майрамдайт экен. Мисалы төрөлгөн күнүн майрамдайт экен, туулган күнүн, же болбосо үйлөнгөн күнүн майрамдайт экен, же болбосо машина алган күнүн, же бир сыйлык алган күнүн майрамдайт экен. Анан эч ким мисалы буту сынган күнүн майрамдаган көргөн эмесмин да, же болбосо бир кырсыктаган күнүнчү. Бизде могул революция деген бул эмне, ыңкылап да. Ыңкылап деген бул мамлекетте бир төңкөрүш жүрүп атат. Төңкөрүштүн бул жыйынтыгында жакшылык алып келбейт бул нерсе. Мамлекет бир топ артка кетет. Ошону майрамдаган туура эмес. Анан ар бир бийлик келгенде көрдүк го тарыхта. 24-мартты майрамдап келгенибизде башка бийлик келип аларды одорганда 24-мартты жок кылып ордуна 7-апрель коюп койду. Эми азыр келип эмне кылабыз? 7-апрель жок кылып 5-октябрь коебузбу? Жок, андай кылбай эле негизи булардын негизи мындай эскерүү күндөрү катары эле калтырып, бирок негизи буларды менимче алып койгон дурусураак эле болот да. Анан кийин адамдар даже көрбөй байкабай деле калды. Анан кийин май майрамдары бар, билесиз. Мен ушу күлүп кыргыздар айтам, кыргыз айтпадыңызбы, майрамды эле сүйөт деп, кыргызча жан баштап жаткан элге 1-май эмгекчилер күнүн майрамдаган бир аз мындай бизге жарашпайт экен да кыргыздаргачы. Анан ушу 1-майды деле бир аз ошону карап көрсөк, мисалы казактарда биримдик күнү деп коюптур муну. Казак бир туугандарыбыз биримдик күнү деп коюптур. Анан 5-май бизде мыйзам күнү бар. Баш мыйзам күнү, конституциянын күнүчү. Анан аны көпчүлүк кыргыздар 95% билбейт деле экен. 5-май эмне майрам экен? Ал орустар айтмакчы, просто лишний повод отдохнуть дегендей эле. Эс алуунун дагы бир күнү да дегендей эле көрөт экен да. Анан ошону мисалы биз эгемендүүлүк күнү анысы деле бар да бизде. Ошо эгемендүүлүк күнү биз баардык ошо конституциябызга ээ болгонубуз, анда туунун күнү, гербтин күнү, гимндин күнү деп эле күн кыла бергенбизби? Конституцияда эле алар деле бир символика да биз үчүн. Ошон үчүн муну деле мисалы баш мыйзамдан бир караштырып көрүшсө, анан бизде карасаңыз ал баш мыйзамыбыз өзү 30 жылда 20 жолдон ашык өзгөрүп атса, анан туруктуулук өзү баш мыйзамда жок болсо, анан кайдагы майрам да? Анан дүйнөдө 200 мамлекеттен болгону 15 эле мамлекетте конституция күнү бар экен. Ошолордун көпчүлүгү орустар айтат экен, третий страна деп коет экен, экономикасы артта калган өлкөлөр гана ушундай майрамдайт экен. Мисалы бир өнүкүп кеткен өлкөлөр антип конституция күнү майрамдабайт экен да. Конституция мыйзам ишке ашыш керек экен, майрамдалыш керек эмес. Андан кийин 9-май майрамы бар бизде. Адамзат тарыхында 14 000 согуш болуптур. Тарыхчылар ушу санды берип атат. Эгерде күнгө бөлсөңүз, күнүнө 38 согуш туура келет экен. Демек, күн сайын 38 жеңиш күнү бар, 38 жеңилиш күнү бар. Бирөө жеңгенде бирөө сөз жеңилет да. Анан мисалы биз могул билесиздер 1812-1816 жылы Наполеон Бонапарт Орус империясына кол салып, Москваны өрттөп, анан ошол мезгилде ата мекендик согуш болгон аларда. Ошонун акыркы жылы майрамдоосу 1912 жылы Николай II дорунда акыркы бир ветеран калган экен, 120 жашта.
120га чыккан экен. 100 жыл согуш өткөндөн кийин 20 жашында согушка катышкан кишинин жалгыз өзү калыптыр ветеран. Ошону майрамдап туруп, ошо кишиге сыйлык берип туруп, Наполеон ошо неме тиги Николай II майрамдык күндөрүнөн чыгарган экен. Ошол күндөрү майрам болгон экен кадимкидей. Биз деле менимче азыр майрамдаганга, майрам ошол согушка катышкан адамдар, аталарыбыз өзү аз калды да. Саналуу эле калды. Анан ал майрамдын түпкүрүн түшүнбөгөн толтур адамдар бар. Ошон үчүн андан башка деле биздин эмнеге Баткен коголагын эстебейбиз биз өзүгө тиешелүү болгон мисалы жаңы немелер. Анан согушту негизи майрамдаган бул мындай айтпайчы, нездоровая психология деп коет экен да, бул бир аз зыян. Анан мисалы биз жеңдик деп бакырып кыйкырып парадтарга чыгып майрамдаган, биз эмнеге жеттик дагы, анан жеңилген Япония менен Германия эмнеге кандай маселе, негизги маселе. Ошо маселе ушул жерде да, жеңилген алар эмнеге жетти мисалы. То есть жеңиш башка маселе экен, анан жеңиштин жыйынтыгында да бир бийиктикти багындыра билүү ал да башка маселе. Анан бизде 31 август бар. Муну менче биз мусулман коомчулугуна туура түшүндүрүшүбүз керек. Исламда эки эле майрам бар деп биз эки айттан сырткары ушу 31 августу да майрамдашыбыз керек деп ойлойм. Анткени мамлекетибиз эгер эгемендүүлүк албаса, диний да эгемендүүлүк келбейт эле да. Сен экөөбүз мисалы бир угарман намаз окуп атсак, орозо тутуп атсак, эркин жүрсөк, динибизди эркин үйрөнүп атсак, ошо эгемендүүлүктүн шарапаты менен болуп атат да. Эгер эгемендүүлүк жок болсо, мисалы совет түзүмдөй болсо, аны кыла албайт болчубуз. Ошон үчүн эгемендүүлүк күндү менимче майрамдап, ошо көп башка майрамдарды ошо 31 августка жыйнап, 31 августтун немесин көтөрүшүбүз керек да. Аброюн, баркын көтөрүшүбүз керек. Андан кийин бизде 7-8 ноябрь бар экен. Октябрь революциясынын күнү дейт. Бул дагы азыр ушундай бир күлкүлүү, Орус империясынын өзүндө майрамдалбай калыптыр. Биз гана майрамдайт экенбиз. Орустар өздөрү 4-5 ноябрды день поминания неме деп коет экен, ушу предков деп, ошондой күнгө өткөзүп коюшуптур. Биз болсо 7-8-inde кадимкидей эле майрамдап, анан мен көчөдө көп жаштардан сурайм, сен 7-8 ноябрь эмне майрам десем, көпчүлүгү билбейт. Билгендер улуу октябрь революциясы дейт. Мен айтам, улуу октябрь революциясы, аты айтып, октябрь революциясы болсо, эмне үчүн ноябрда майрамдалат десем, өздөрү ойлойт да, чындап эле эмнеге ноябрда майрамдалат? Анткени календар жылганда 14 күнгө жылып кеткен да. Көпчүлүк ошол нерселерди билбегендигинен ошондагы эле куру ээрчип майрамдап жүрөт. Менимче бул майрамды деле кыскартсак жакшы болмок. Анан мисалы мен бир статистика белгилеп кеттим. 2018-жылы көчмөндөр оюндарыны кошпогонубузда бир жыл ичинде мамлекетибизде 105 мамлекеттик маареке болуптур. Бул деген бир жыл ичинде. Бул деген 365 күндүн 105-и майрам болсо, ар 3 күн сайын бизде бир маареке, юбилей, бир чоң той экен да. Мисалы паланчанын 300 жылдыгы, паланчанын 200 жылдыгы дегендей. Анан ошол бул деген ошончо кызматкер иштен калат да. 105 күнчө мисалы бир айылда же бир райондун центринде болсо, ошончо адам жумуштан калат, ошончо адам ошого даярданыш керек. Анан биз майрам философиясы менен эле жашай бербейбиз да. Майрамдан башка иштеш да керек, башка да кылыш керек. Мисалы ошон үчүн биз орточо ошо 17 майрамыбыздын баарын дебейм, бир жарымын бир аз кыскартып, анан жарымын бир аз карап чыксак да жакшы болмок да. Анткени бизде азыр ошол жаштардын майрамы, карлар майрам кыла бербей, мисалы аялдар майрам десе анда эркектердин да майрам болуш керек эле да, менин оюмдачы, гендердик теңдүүлүк кылыпчы. Анан мисалы биз ата мекенди коргоочулардын күнү дейт экенбиз. Кыргызстанда болгон ата мекенди коргоочулар 10 000 экен. 10 000. Мисалы мына агайга окшоп иштеген бизде 128 000 педагог бар. Алардан 12 эсе көп. Эмне үчүн биз педагогдордун күнүн аза кызыл күн кылбайбыз? Мисалы бизде милиция кызматкерлери бар. 14 000ге жакын. Аларды эмнеге биз кызыл күн кылбайбыз? Алар ошол күнү өздөрүнүн майрамдары бар, бирок медиктердин күнү да бар, тиги немелердин да күнү бар. Мисалы мугалимдер күнү бар, милиция күнү бар, бирок алар ал күнү кызыл эмес да. Иштешет, иштен кийин барып эс ала берет, мисалычы, майрамдап. Куду ошондой эле мисалы ата мекенди коргоочулардын күнү дегенден кийин эми ал аскерлердин күнүнө жалпы 10 000 адамдын майрамыны тиги 7 миллион элге мындай таңуулаганыбыз ошол болгондо да орустар айтмакчы за счет финансов неме да, за счет государственной казны менимче бир аз жакшы агай. Негизги маселе бул. Максат агай, ушул ойго кандай, сиз кошуласызбы, кандай алымча кошумча? Мен бул айтылган ойго полностью кошулам. Эң туура айтылган сөз. Демек, баягы мына азыр статистикаларды айтып өтпөдүңүзбү агай? Анан негизги эле ушул бизде мындай ушул жогорку кеңешке да балким бул сунуш, анткени жогорку кеңеште ойлонуп, негизи эле баягы ушул жарды элдин майрамы көп болот экен да. Анан бул жерде бир маселе бар, ушул майрамдатып аткан адамдар да
кандайдыр бир деңгээлде аларга бир эме болот экен, мындай бонус дейбиз го. Аларда финанс жактан майрамдатып коюп, калганын өздөрү оң чөттөк, сол чөттөк кылып мындай бөлүштүрүшөт да. Анан ошого биздин баягы аттуу баштуулар, эл башкаргандарга дагы кулагына күмүшчүлөргө. Анан Нуриет агай дагы бир бул жерде бир маселе бар да. Ошол азыр биздин майрамдоо, майрамдар жөнүндө айтып кеттиңиз. Анан бизде мындай майрамдайт десе, башкача майрамдайт. Кээ бирлер мындай ичип алып же башка. Ушул майрамдоонун да бир мындай адептерине токтолсоңуз, кандай майрамдаш керек балким? Негизи майрам дегенде биз шариаттагы майрамдар сиз кандай майрамдайсыз? Көбүнчө мен деле майрамдайм, мисалы айт майрамдарын майрамдайм. Баягы сунуштап атпайбыз. Мисалы Түркия, бизге боордош Түркия мамлекетинин бир жакшы практикасы бар. Аларда айт күндөрү майрам болгондо 3 күн кызыл болот. Эки айтта ошондо 6 күн кызыл болот. Мисалы биз айтпадыкпы, кээ бир майрамдарды кыскарталы деп. Ошол жагына биз айтка кошуп койсок болот да. Эмне дегенде кыргыздарда билесиздер, айт күндөрү ата энесин зыярат кылат, айылга барат көпчүлүк кыргыздар, Ошондо бир күн жетишпей калат чындыгында. Ошо барып келгенде эгер мисалы 3-чү, 4-чү, 5-чү күнгө келсе, кызыл болуп калса, ошо айт күндөрү. Анан жума, ишемби, жекшемби менен айылга кенен барып, бала чакасы менен барып келгенге мүчүк болот эле да. Мен ошо айтты негизи майрамдайм. Анан майрамдык маанай дегенде бизде бир өзүбүздүн кемчилигибизди айта кетели, мусулмандардын. Биз майрамдарды, башка майрамдарды тыйып, арам деген менен бир өзүбүздүн дагы майрамдарды жыргатып майрамдап атабыз да. Мисалы айт майрамында бул Кудай Таалам силерге айт майрам кылып атат, майрамдагыла, сүйүнгүлө, кубангыла десе, биз көбүнчөсү кыргыз улуту, Кыргызстандагы кыргыз улуту ошол күнү тиги Куран окуп, анан өңүрөйүп, баягы бир боз үйдө отуруп, кабагыбыз бүрүшүп, диш жакка чыкпай, ушундай. Анан барып алып тиги Куран окуп, элди бата кылып ар жергечи ошого кирип кеткенбиз да. Жок, ал күнү майрамдай турган, бала чаканы алып паркка бара турган күн, жаң кийим тартуулай турган, белек тартуулай турган күн да. Анан мисалы ошого, мисалы жаңы жылга деле елка кылып атат, башка кылып атпайбы мисалчы. Ошондой эле кылып, анда айтка да даярданалы, айтка да үйлөрдү кооздоп, шариктерди илип, анан балдарыбызга белек кылып, балдарыбызга жыл сайын айтта майрамдык берсек, балдар кадимкидей ошо айтты күтөт. Биз кээде айта беребиз да балдарга. Жаңы жыл арам деп коебуз да, анан бирок балдар жаңы жылга мындай жүрөгү тартат да. Тартып атсам, эмне эле булар жаңы жылга тартылат дейт. Анткени майрамдык маанай болуп атат да тегерегинде. Күтүшөт, күтүшөт. Ошон үчүн биз ошол эки айтты тийиштүү майрамдай турган даражада чыгарышыбыз керек. Оюн зоокторду азыр эми жылдан жылга бирок жакшы көбөйүп баратат. Мисалы эл көп жыйылган жерлерде майрамдык маанай болуп, күрөш болуп атат, жаш балдардын оюндары, таттуулар таратылып, ушундай болуп атат, ошондой кылыш керек. Анан негизи майрамга келсе, Али радиоланыкынын жакшы сөзү бар экен да. Айтыңыз. Майрам кайсы күн десе, сен кайсы күнү күнөө кылбай Кудай астында күнөө кылбай жашасаң, ошонун ар бир күнү майрам депчи. Анан мен башкачараак айтып коем, бул киши мен өзүм оюмда кайсы күнү кыргыз бала чакасы менен түгөлүп алып үйдө беке отурса, эч жери оорубаса, баары жайында болбосо, курсагы ток болбосо, менимче ошол күн майрам да. Сөзсүз ага майрамга белгилүү бир датаны байлап алыш туура эмес да. Анан атайын ошол күнү гана мен кубанам, башка күнү мен мындай жүрөм дегендей болбош керек да. Ошого майрамдыктын баягы кылганда эми менимче Советтер Союзунун калып кеткен кээ бир нарративтери деп коет го. Матрицасы менен майрамдоо дегенде сөзсүз бир аз спирттик ичимдерди ичип коюу, анан бийлөө, наркы берки деп атпайбы, бирок бара менимче ал чечилет. Аларды ичпе деген менен ал уже үйрөнүп калган, адат болуп калган. Анан мисалы майрамдарды салыштырсак, айт майрам билесе, айт намазда 30 000, 40 000, 50 000ге чейин адам аянтка чыгат. Анан бар намазын окуп тарап кетет. 1 сааттан кийин эч ким жок. Таптаза. Таштанды жок. Таштанды жок. Мисалы, быйыл эң аз болуптур. Бара биздин маданиятыбыз өсүп аттыр. Мен кубандым. Жаңы жылды майрамдагандан кийин бизде 5 тонна мусор чыгарышты быйыл. Тазалыктын ишке апалар, жылдан жылга азайып атат, жакшы. Бирок ошол апалар, башкалар болуп атат да. Анан мисалы айт күнү милициялар да айттап жыргап эле жүрөт. Жаңы жыл күндөрү билесиздер, жаңы жылда кадимкидей 2-3 күн мурда коллегия болуп, МВДнын баардык жетекчилери чогулуп алып айтышат, биз мында усиленный режимде иштейли, анан ал күнү зордукталган ошончо көп, бычакталган ошончо көп, уурдалган көп, үй өрттөлүп аткандар бар, медиктерге отравление болуп түшүп аткан, башка болуп аткан. Майрам негизи бир жакшылык, позитив алып келиш керек да негизи. Эгер ушунча нерсе бизге алып келсе, экологиябызга зыян берип атат, канча мисалы баягы даңгылдаган немелерди жардырып башка кылып, эгер мындай болуп атса, демек мындай майрам
биз эми ойлонушубуз керек да, бул майрам анда бизге керек эмеспи депчи. Майрамдын бир аз философиясын өзгөртүшүбүз керек болот. Жакшы. Максат агай, сиз кайсыл майрамдарды жагат, анан кайсыл майрамдарды майрамдайсыз? Кандай майрамдайсыз? Тиги мен баягы Союз убагында спорт адамы, бай бизге элге эме болушу мүмкүн, спортсмендер, чемпиондор кандай майрамдайт? Тиги жаңы жылды аябай күтчү элек. Жаңы жыл келатат, мына жаңы жыл болот деп ушундай бир чоң мындай сознание менен жаңы жылды тособуз деп аябай күтчү элем. Азыр мен мисалы жаңы жылды мурункудай такыр тозбой калдык. Жаңы жыл как обычный день. Анан баягы баарыбыз мусулман болгондон кийин Норуз жагат. Баягы баарыбыз кыштан аман эсен чыктык, жаз келди деп Норуз майрамы жагат. Мусулманда Курман айт, Ороза айт, бул биздин өзүбүздүн накта мусулман майрамы. Муну мусулмандар баарыбыз муну даярданып майрамдашыбыз керек. Атак ошол мен болгон Норуз майрамын, Ороза айт, Курман айт бүттү. Атак мурда жаңы жыл деп аябай күтүп неме кылчу элек, жаңы жылды уже тозбойм. Анан мисалы майрамды эми үйдөгүлөр менен болуп, баарыбыз баягы тилек кылып, Кыргызстан Кыргызстаныбыз өнүксүн, өссүн, тынчтык болсун, согуш болбосун, балдардын ден соолугу жакшы болсун, жакшы адамдардан болуп чоңойсун, келечек эң болсун деп баарыбыз чогулуп өзүбүзчө баягы бата тилеп, жакшылык сөздөрдү айтып, ушундай майрамдарды тозобуз. Атак ошол жаңы жылды уже көп болду тозбойбуз. Жакшы, анан агайлар, баягы бизде ушу кыргыздарда ушундай бир түшүнүк бар экен. Баягы эл көрсүн, эл айтсын деп, ошол майрамдаш үчүн же той бериш үчүн кредиттерди алат, карызга барат, анан чоң малдарды соет да. Анан ошол негизи бүгүнкү темабыз да ошого ылайык болуп атат. Анан эми мындай пайда тапкандар азыраак. Баягы карапайым эл аз табат экен, кээде жаппай деле калат экен тойдучу. Анан баягы акчасы көп бизнесмендердики алардыкы эми экесе, жолсу чоңдорго барыш үчүн бизгилер баягы мындай кошомат кылып барышат дегендей пакта коюп дейбизби жана башка. Анан ушул нерсени мындай бир элдин аң сезимин өзгөртүш үчүн эмнелерди кылыш керек? Кандай дейсиздер? Мисалы азыр мен YouTube'дан бир интервью бир молдоке айтып атат. Мисалы тууганың бирөөлөр каза болсо сөзсүз кредитке батыш керек, кредит алып чоң малдарды алып союш керек, антпесең кошуналар жаман көрөт, кошуналар сөз кылат деп. Анан ал киши, ал молдонун айтуусу боюнча андайды кылбаш керек. Андай мисалы адам мисалы жакын кишиси каза болуп, ошондой кредитке батып, ошончо карызга белине батып, ошончо акча алып чоң мал сойсо, өлгөн адам ошонун баарын көрүп тигил дүйнөдө кыйналат экен. Ошону токтотушубуз керек, андай кылбаш керек. Мисалы адам каза болгондо кичинекей тоок алып деле кан чыгарып союп койсо болот. Демек ошол мен ошол баягы ошондой нерселерди балдарына жумшаса, же болбосо жанагындай балдар үйүнө, же жанагындай спортко жумшаса, же китеп чыгарып берсе, мектеп салса, суу чыгарса пайдасы тийсе керек. Мен мисалы эми элге кылбай эле койсун, элге кылган ал өзүнчө маселе. Мисалы баласы келип, агай деле билет да, баласы келип, ата могул жерде мисалы дзюдонун же болбосо тайквондонун бир кружогу бар экен, барайын ушундай десе, качай чоң атаң качандан бери ат кыргыз дзюдого барчы эле, ата бабасы кылбаган нерсени кылбачы, шахматка барам десе, же бир англис тилге барам десе ошентип коет. Мен 5000 сомун мисалы 4000 сомун аяйт. Бирок тойго чакырса, же бир майрамга десе, кычырап кийгенге кийимге акчаны аябайт. Моюнуна цепочка такканга аябайт, мисалы ошол тойго минип баргам деп даңкайга машина алганга акча аябайт, же ошо конвертке салып бергенден да аянбайт да. Эмнеге анда биз өзүбүздүн балдарга, мен айткан сиздин сөзүңүзгө кошулам, бирок элге кылбай эле кой, биринчи эч болбосо үйгө кылчы балаңа.
бала чакаңа кыл, шарт түсүп бер, мисалы келинчегиңе үйүнө автомат бир кирчүүчү машина коюп бер, ошончолук болсоң да, өзү аялың үйдө колго кирчүүйт, сен болсоң буякта майрамдаганды ким койду дегендейчи. Кыргыздын дагы бир макалы бар экен, жарды элдин майрамы көп дегенде, дагы бир макалы мага бир жаккан макал да, арсызга 6 күн той деген бар экен да. Өзү ошо арсыз адам ошо 6 күн той дейт. Биз ошо тойлогон, мисалы мына кечегиде 7 күн эс алдык, могу жаңы жылдык немеде. Көпчүлүгү мисалы уж тажап деле кетет да. Анткени 1-2 күн негиз адамга жетет, 1-2 күнчү. Андан кийин баягы тиги жылытма тамакты кайра салаттарды жеп, алып кайра көрсөң баягы күн жыл сайын эле баягы тасмалар. Телевизордо же баягы тасмалар кайталанма, же баягы концерт кечкелечи. Бир мындай кээде мээңи сергитип, жаныбарлар үйнөсүн көргүң келет, башканы кылгың келет. Жок, баардыгы ошол күндөрү ошону көрсөтөт. Анан тажап адамдардан күтүп калат, деп чыксак болот эле депчи. Ошон үчүн биз мындай акчаны мындай сарамжал пайдаланганды үйрөнүшүбүз керек болот да. Майрамда керек, баары керек. Ошону менен жол жобосу менен мындай чектен ашпастан майрамдайлы, башка кылалы, мисалычы, болгону ошол сыртка чачкан акчабызды могул үйгө жумшайлы. Үйгө жумшайлы, балдарга жумшайлы, балдардын билимине жумшайлы, балдардын ден соолугуна жумшайлы. Мисалы сиз ошо спорттук секцияга, агайга мисалы бербесеңиз спорт секцияга, баланын иммунитети начар болсо, алсыз бала болсо, ал демек көп ооруйт. Сиз көп ооруганда дарыга эле ошондон көп акча берип турасыз. 3 эсе 4 эсе. Бирок дары менен кайра ошол ден соолук келбейт. Ушуну жакшы билип. Туура. Келбейт. Ошон үчүн акчаны туура колдонсок жакшы болот. Агай, ушул жерден бир маселе да, ушундай балам ден соолугу жакшы болсун деп мындай балдарга баягы акчасын салган, же болбосо мындай жылдан жылга сиздин залыңызга келип аткан, машыгып аткан балдар же болбосо ата-энелер көбөйдүбү кандай? Ушул эң туура бердиңиз ушул суроону. Мен ушул суроого жакшылап жооп берип коеюн. Ушул залыбызды бир жакшы спонсор кишибиз бар. Мен ушул кишини өзгөчө белгилеп кетким келет. Осмоналиев Арсен Канатбекович деген. Ушул киши өзүнүн командасы менен ошол жана өзүңүз көргөн жана лицейдеги залды, кичинекей залыбызды жыл сайын өзү ремонттойт. Жыл сайын. Азамат. Ошол залды өзүнүн акчасына ремонт кылып, командасы менен ичин чекчейтип, баардык условиянын баарын түзөт. Мурда залыбыз аябай начар зал эле. Анан бул киши келгенден бери ичине туалет салды, ичине душ салды, терезелердин баарын полностью замена кылып, полностью менять этти. Ичине борцовский зал да кылды, боксерский зал кылып, полностью бүт условиялардын баарын салды. Бул мисалы ал кишиге эч ким указания берген эмес. Кантип таап атасыздар ушундай демирчилерди? Бул жигит мурда ушул залда мени менен чогуу тренировка кылган Томоев Болотбек деген тренер бар эле. Анан ошол маган келип, Максат агай ушул залды алып, ушул ичин ремонт кылалы деп, анан биз директорго кирип, директор уруксат берип, анан ошол залды ремонт кылганбыз. Ошондо ушул Осмоналиев Арсен Канатбекович деген дагы жигит келип, мен финансылык жардам берейин, ушул залды кылалы, ушу биздин балдар үчүн жасап берели деп, анан ошол залды полностью реконструкция кылганбыз. Анан тилекке каршы ошол зал бүттү, эртең ачабыз деген күнү ошол Томоев Болотбек деген агайыбыз каза болуп калды. Анан азыр данное время ушул Осмоналиев Арсен Канатбекович деген спонсор жигитибиз залды чекчейтип жасап, балдар үчүн, балдар биздин келечегибиз, балдар тренировка кылсын, балдар 1 сом төлөбөсүн ушул лицейдин балдары үчүн деп, ошол жанын үрөп, командасы менен жыл сайын ремонт кылып, ошол балдар бесплатно тренировка жасап атат. Анан дагы бир айта кете турган нерсе бар. Мисалы, ошол лицейден бала тренировка жасап соревнованияга чыкса, өзүнүн чөнтөгүнөн, бирөөнөн эмес, өзүнүн чөнтөгүнөн азаматсың финансовый помощьтап 7.000-ден 10.000-ге чейин приз кылып берет акча. Бул аябай чоң нерсе. Да, шыктандырып бул баланы баягы өсүшүн тилеп, сен поддержка кылып өйдө өс, сен дагы тренировка кыл дегени. Мисалы, бул жигит акча бербей койсо деле болмок, буга жарашмак. Азаматсың,
тренировка жасасаң сен ден соолугуңа өзүң үчүн жасап атасың, ден соолугуңду өзүң баягы бекемдеп атасың деп койсо деле болмок, азаматсың. Анан дагы экинчи айта кете турган нерсе, ушул бизде Кыргызстанда бизнесмендер көп. Ушул балдар үчүн, ошо кыргыздардын жаштары үчүн ошо лицейдин ичине бир чоң спортивный зал салып берсе, сонун болот эле. Балким бул түз эфир чыкканда, балким кээ бир бизнесмендер окуп, балким өкмөт тарабынан бир поддержка болуп калабы деген бир чоң ишеним бар. Ушул бизге чоң бир крытый зал салып берсе, абдан жакшы болот эле. Потому что балдарыбыз ошо кышында ошол кичинекей залга киребиз, ошол жерде тренировка кылабыз. Залыбыз кичинекей, действительно. Чоң залыбыз болсо, абдан сонун болот эле. Бул Алла жериңиздер бар. Жерибиз, участогубуз, чоң участогубуз турат. Ошол жерге салып берсе, мисалы, бизде мен деген бизнесмендер бар. Ошол кылып берип койсо, Аллах үчүн бул абдан чоң жардам болот эле. Чоң сооп болмок, Сооп болмок. Баракелде. Мынакей ушундай акчаларды ушул жака жумшасак болот. Анан Нуриет агай, жанагы сиз япондорду да салыштырып кеттиңиз. Алар эмнеге мындай биздей азыр майрамдабайт? Эмнеге өсүп кетти алар? Биз дагы деле мындай бирөөлөр ракета менен учуп атат, биз болсо жанагындай эшек менен жүрүп атабыз. Жок, ошол менимче неме да. Биз кыргыздар эми жапондор деп жалпы мындай да. Жапондор билесиздер, согуш бүткөндөн кийин капитуляция болгондордун астында Америка Кошмо Штаттары булардын эң чоң ири шаарларына эки чоң ядердик бомба ыргыткан да. Нагасаки менен Хиросимагачы. Анан булар күлгө айланган өлкө ушунчалык аракет кылып, анан 20 жылдан кийин Олимпиада кабыл алган экен да. 20 жылдан кийин. Мисалы, Олимпиада кабыл алууну билесиз, агай жакшы билет. Олимпиада кабыл алуу үчүн өтө көп стандарттар бар. Ага жетүү өтө кыйын. Анын эл аралык нормаларга ылайыктуу стадиондор, башкалар бар, нормативдер бар да. Демек ошого 20 жылда гүл болгон жерден жетип атат. Ал эми биз 91-жылы биз мамлекет гүл эмес эле да. Биз өнү өсүп аткан мамлекет болчу. Бөлүнүп чыктык. Эмнеге биз 35 жыл болоюн деп атат, 33 жыл болуптур э. Дагы эле ошол Олимпиада кабыл ала турган деңгээлге чыга элекпиз да. Ал түшүнүктөр да. Япон эли эмне кылды? Япон элинин баары биригип айтты, биз мамлекет үчүн иштейли. Мисалы, мен өзүм үчүн айлык үчүн 8 саат иштесем, мамлекетке кошумча 2 саат иштеп берейин деп баардыгы мамлекетке иштеди. Бизде азыр мамлекетке иштейин деген адам жок, мамлекеттик түшүнүгү жок өзү. Мамлекет төлөйт да, мамлекет берет да. Мисалы, салык төлөйт десе качып атат, башка кылып атат. Япондор мисалы, мен кече бир сүрөттү көрүп калып интернет тармагынан. Мындан таң калдым да. Ошол 50-жылдагы Япониядагы метродогу бир сүрөт экен. Баардык жарандар стол немеге отуруп алып, теги отургучка отуруп уктап кетиптат. Эрте менен эрте туруп, таңга маал эрте туруп, саат 4-тө туруп алып, 5-те жумушка жөнөп, 6-га жумушка барып калат. Ошо жумуш кылат, кечке иштейт, кайра барып эрте жатат. Мисалы, эс алуу башканы, мисалы, андай майрамдаганды кылбай, тытынып иштеди, ийгиликке жетти да. Бизде эмне бар? Бизде культ праздника бар. Культ, анан бизде дасторкон культу деп коет. Мисалы, биз тамак ашка мондойго көнүп алганбыз да. Бунун дагы тарыхый жактан эмеси бар. Себебичи, анткени биз ачарчылык көргөн элбиз. Биз казактар, казак бир тууганда биз ачарчылык көргөнбүз 30-жылдары, андан мурунчу. Ачарчылык көргөн эл ачка болгондо алардын эң бактылуулуктун жеткен чеги дасторкондо толо турса, ошол бактылыктын чеги да. Бир тойгону, бир баяганы деп илгери болгон ал. Бирок азыр Кудайга шүгүр да. Тамак аш жетиштүү башка болса, анан күнүнө эле кайра ушу дасторкон толтура берген эмне? Иттерден нан жебей калды. Мисалы, ошон үчүн биз эми аз дасторкондон өтүшүбүз керек да. Мисалы, жада калса, маркумду узатууда биз чектен ашып атпайбыз. Мисалы, мына жалпы казак менен кыргыздын жер бетиндеги бир 20 миллиондон ашпайт экен. Кыргыз менен казакты бириктирсе сан. Мен кээде ошо ойлонуп кетем да, ушу 20 миллион кыргыз менен казак гана өлгөн адамга жылкы соёт экен. Калган 1 миллион 980 миллион мусулман сойбойт экен. Анан ушул 20 миллион биз казак менен кыргыздар эле бейишке кирип, тигилер 1 миллион 980 миллион адам эмне? Алар тозок болуп калабы? Биз ушу караңгы түшүнүгүбүздү дагы эле чыга элекпиз да. Сөзсүз бир жандык союшубуз керек, анан мындай дасторкон беришибиз керек деген жок. Ал кишинин артынан эмне жумуш калды? Мисалы, Кыргызстанда жылына той ашка кеткен чыгым 2 миллиардка тете. 2 миллиард доллар жыл сайын кетет. Эми ушуну билип коюңуз, азыр бизде 1 миллион долларга бир мектеп буруп атат.
бул деген 2000 мектепти биз тамакка эле мындай айтканда туалетке эле төгүп салып атабыз да, кийин барып тамак жеп туруп. 2000 мектеп. Мейли биз 2000 мектептин азыр бизде анчалык муктаж жок. Бизде азыр бир 200гө жакын эле мектепке муктаждык бар Кыргызстан боюнча. Мына агай айткандай спорт залдар керек. Спорт зал. Биз Кыргызстан эгер бир жыл эле той тамашабызды, майрамыбызды бир аз тыйып койсокчу, бир жылда ар бир мектепке заманбап неме кылып койсок болот. Ооба. Мисалычы, жөн эле. Аянтчалары, башкаларын. Ошого бугачы япондор кылды дегенде, япондор деле бизде эле. Анда эле эки кол эки куту бар. Япондор болгондо түшүнүктү өзгөртү. Ошон үчүн азыр кыргыздар мындай керемет чуданы күтпеш керек да, бирөө келип эле бизди өзгөртүп бербейт. Биздин мамлекет бирөө өнүктүрүп бербейт. Биз өзүбүз биринчи түшүнүгүбүздү өзгөртөбүз. Майрам түшүнүгүбүздү, дасторкон түшүнүгүбүздү, жалпы түшүнүктөрдү өзгөрткөнүбүздү, анан ошол переломный болуп сынганда биздин түшүнүктөр кээ бир. Анан биз өнүгө баштайбыз. Ага чейин миллион тапсак дагы, сиз айткандай, азыр адамдар тиги Марска, Айга учам деп жүрөт. Марска учам болот. Айга учкандар эч ага эле учуп койгон. 68 жыл эле тиги америкалыктар учуп барып койгон. Азыр Марска учам болот. Мисалы Илон Масктар, биз кыргыздар дагы эле эттин деңгээлинде тиги мага устукан мондой берип койду, тиги мага борсогон мондой салып койду деп тамактын деңгээлинде жүрөбүз да. 21-кылым техниканын заманында биз дагы эле тамактын деңгээлинде сүйлөшөбүз. Ошон үчүн мындай ойгонуп башкача бир кадам коюшубуз керек. Жакшы, агай суроолор келип атат ушул Айка деген биздин көрүүчүдөн. Мисалы ушул баягы балдарыбыз мелдешке чыкканда ушу ата энелер төлөшөт, өкмөт жактан жок деп, анан ушул казактардын спортчуларыбыз аябай колдошот деген көрүүчүлөр суроо атат. Мисалы сиздерде кандай ушул балдар мелдештерге барса кимдер каржылайт? Мисалы бизде мурда спортивный комплекс, трудовой резерв, ошол жердин директору, мисалы положенияда, мисалы городской, республиканский спартакиада болуп калса, ошол жерден, мисалы ошол трудовой резервдин директорунун кол болчу. Оплатить за проезд учащимся. Значит, биз ошол положенияны алып келип бухгалтерияга өткөрүп берчүк. Ошол бухгалтерия, лицейдин бухгалтериясы анан балдарга за проезд, за питание акча бөлүп берчү. Мындай баягы балдар өзүнүн акчасына баруу деген болчу эмес. Ошол бухгалтерия акча бөлүп берет, балдарга баарына наличка төлөп берип, балдар, значит, жолуна да төлөнөт, барганда питаниясына да төлөнөт. Балдар барат, выступать этет, кайра келет. Ошондой болчу. Жакшы, ошол мынакей мисал дейт, Ошто дейт, бул 2 кишиге барып келиш дейт, ошо 2 киши барып келиш үчүн 30 000 менен барып келип атат деп атат. Анан ошол балким бул спортто деле эми сиз жанагы сөздүн башында да айтып өтпөдүңүзбү? Анан ата энеси каржылагандар бар, анан жеке демөөрчүлөр бар. Негизги бул дагы чоң маселелердин бири. Туура. Мисалы, эгер бала алыска соревнованияга кетип атса, бул жерден эгер бала өзү или ошол баланы алып барчу тренер эгер демөөрчү спонсор тапса, значит спонсор өзү төлөп берет. Баягы за проживание, за проезд, за питание полностью. Эгер андай демөөрчү табылбай калса, тогда бала өзүнүн чөнтөгүнөн төлөп өзү алып барат. Бул жагынан действительно кичине бул спорт комитет, башка жактагылар ушундайларга поддержка кылып акча төлөп берсе, балдар үчүн абдан эле жеңил болмок. Биринчиден, экинчиден, кээ бир спортсмендер, мисалы баягы бизде группа лоузы деп коет. Бул баягы кулагы укпаган, көзү начар көргөн балдар. Ошол балдар даже аябай чоң спорттук жетишкендерге жеткен балдар бар. Мисалы шахматтан биринчи место, городской республиканский спартакиададан жеңүүчү болуп чыккан, волейболдон. Бизде азыр данное время мына 10 айлыкта бир лоузы интернаттан келген бала бар. Волейболист. Аябай катуу бала. Мына Алматага барып биринчи местаны алып келди, Көлгө барып биринчи местаны алып келди. Мына эгер азыр бизде городской спартакиада, республиканский спартакиада болсо, бул 4-чү лицейдин курамынын командасынын капитаны болуп кетмек. Но тилекке каршы азыр бизде андай спартакиадалар жок. Ал бала мына Кудай буйрса жайында
окуусун бүтөт, дипломун алып чыгып кетет. Жакшы. Нурит агай, Алла ыраазы болсун. Баягы убакыт тез өтүп өткөн. Жакшы адамдар менен жакшы баарлашуу болду окшойт. Аз да болсо бир элибизге жакшы маалыматтар бердиңиз. Сен бир жалпы элге бир каалоо тилегиңиз, жыйынтыктоо, эркин микрофон. Рахмат. Эми элге ошол айтарыбыз баягы айттык го, түшүнүктөрүбүздү өзгөртөлү. Жалпы эле майрам болсун, чыгым болсун, башка болсун. Мисалы, соңку 30 жылдык эгемендүүлүгүбүздүн 20 жылдыгында биз миграциянын абдан күч алды да. Күч алып азыр ушул тапта 1,5 миллион кыргыз мисалы четте жүрөт. Ошол 20 жылда биз эмне таптык десе, бул баягы банк аркылуу которулган эле акчалардын эсебин алганда 50 миллиард долларга жакын акча болуптур. 50 миллиард доллар деген өтө чоң акча да. Анан биз 50 миллиардтын жыйынтыгында эмне алдык 20 жылда десе, эч нерсе албаптырбыз. Биз анын бардыгыны ошо тоя тамаша, өлүм житим, аны майрам, ушундай нерселер менен корот жок кылыптырбыз да. Бири-бирибиз менен жарышмай, мисалы тиги килем алып жарышмай же башка бир нерселер мененчи. Бирок биз бир имарат салып, бир жыйынтыкка жетип, бир нерсе кылбадык да. Мамлекет дагы балким күнөөсү болсо ушу тарабынан бир идеологиянын жоктугунда, балким ошо мамлекет ошо мигранттардын акчасын монтуп короткула. Эми бирөөнүн чөнтөгүнө бирөө кожоюн боло албайт да. Бирок эч болбондо монтуп короткула. Багыт берип турса, дагы да кеч эмес. Мисалы, могул президентибиздин Садыр Нуркожоевичтин тиги ысырапкерчиликке каршы жарлыгы бар негизи. Ооба. Бирок менимче жарлык ишке ашпай атат да. Эмнеге ашкан жок? Ишке ашпаган себеби менимче саботаж болуп атат менимчечи. Мисалы, ошо той тамашанын токтолушуна, башкасына каршы бир топтор бар да, ошонун кызыктарлар бар. Алардын мисалы ресторандык бизнеси бар, же болбосо дагы бир башка бизнеси бар, ошолор мисалы каалабайт, эңсебейт да. Анткени эгерде ал акча мисалы тияка болбой калса, анда өндүрүш өсүп кетет, башка жака адамдар ыктай баштайт, адамдар саякаттай баштайт, башка жак болуп кетет. Анан адамдар ошондой болуп кетпесин, тигини кармап турушу, ошону каалагандар бар. Анан менимче экинчиси жалкоолук. Анан үчүнчүсү менимче президент толук буга кириши албай атат. Эгер киришсе, эң чоң рычаг катарында институттар бар да. Мисалы, биринчиси Маданият министрлиги. Маданият министрлигине мисалы ысырапкерчиликке каршы видео роликтер боюнча жарыштарды өткөзүп, ошо роликтерди улам байма-бай мына сиздикиндей радио, телевидение, соцсеттер аркылуу байма-бай көрсөтүп, ысырап кылган, той ашка көп акча короткон адамды мокочо көрсөтүш керек эле да. Анан кийин бул бир, экинчи жагы муфтият деген чоң дагы ресурс бар. Муфтиятта мисалы 2300 мечити бар. Демек бул 2300 микрофон бар деген сөз да. 2300 адам жумасына бир жолу анын жумага Кыргызстанда орто эсеппен 500 миң адам жумага келет экен. Жума сайын 500 миң адам жарым саат убактысын бөлүп жума сайын келип атат. Сен акча берип да жыйнай албайсың азыр 500 миң адамды бир жерде. Ошолорго улам ар бир жумада эч болбосо 5 мүнөттөн ошо ысырапкерчиликке тиешелүү маселелерди айтпай, ой айнанайын кыргыздар, мусулмандар, могу кылганыңар туура эмес. Ысырапкерчиликтин түрү көп да. Ошолорду айтып турса менимче пайда болмок да. Мыйзам чыгарууга азыр кызыгып атышат. Мыйзам чыгарып калсак, анан тыйып салсак, эми билесиздер, кыргыздар тыюуну анча жактыра бербейт. Ким экен ал менин чөнтөгүм тыйгыдай депчи. Муну менимче түшүндүрүү иши менен акырын жайгарсак жакшы болот эле да. Анан эми бирок көч бара-бара түзөлөт, бара-бара баратабыз. Биз азыр кыргыздар тандашыбыз керек же биз ысырапкерчиликке берилип ушундай эле жашообузду уланта беребиз дагы, жок болуп кетебиз улут катарында бара-бара. Же биз кээ бир салттарыбызга корректировка киргизип, өзүбүздү аман сактап, мындан ары да кыргыз деген улутту жашатабыз. Ошол эки эле немеси вариант калды. Жакшы, сиздерге да чоң ыраазычылык билдирип атат. Буяктан Аллахым ыраазы болсун дейт. Сиздерден да Аллах ыраазы болсун. Агай, эркин микрофон. Эми Темирлан агай, биринчиден сиз бизди ушул жерге чакырып, ушул спорт боюнча кыргыздардын каада салты жөнүндөгү өзүңөрдүн оюңарды айта кеткиле деп чакырып бергениңизге чоң рахмат. Сиздин ушул ишиңизге дагы чоң ийгиликтерди каалайбыз. Баягы бир сөз менен кыргыздарыбыз аман болсун, кыргызыбыз өссүн, баягы жакшы адамдардан болуп чоң ийгиликтерге жетишсин, спортубуз өнүксүн,
Нурел агай, сиздин ишиңизге ийгилик, сиздин келип бергениңизге дагы рахмат. Мына чогуу отуруп жакшы сөздөрдү сүйлөдүк. Баарыбыз аман бололу, ишибизге ийгилик болсун, жаманчылыктан алыс бололу. Чоң рахмат, урматтуу агайлар, сиздерге биринчиден ыраазычылык билдиребиз. Жараткан ыраазы болсун. Кудай таала мал жаныбарга малыңарга береке берсин. Мен ойлойм, бүгүн 1 сааттын ичинде ушул элибизге жакшы бир багыттарды бердиңиздер. Чечилүү жолдорун, сунуштар айтылды. Мен ойлойм, жалпы ушул кыргыз элибизге кулагына күмүш сырга болду. Мынакей жакшы. Мен ойлойм, балким келечекте азыркы агайлар айткандай жогорку кеңеште дагы анча-мынча майрамдарды кыскартып, анын ордуна сунуштарды айтылып атат. Жакшы бир колдоо табат деген ойдобуз. Биринчи ойду оңдосок, андан кийин буюрса жан дүйнөн ойлонуп, ойгонуп толгонсок, келечекте Кыргызстаныбыз өнүп өссүн десек, ошол майрамдардан алысыраак болуп, анан тапканыбызды балдарга, билимге, илимге, иманга жумшасак, Кыргызстаныбыз керемет Кыргызстан болот. Урматтуу насихаттын көрөрмандары, угармандары, кийинки талимден жолугушканга чейин Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси, ынтымагы, ийгилиги, берекеси сиздер менен болсун. Ассаламу алейкум.